Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы 7-класс 1-чейрек 8-сабак. Бүгүнкү сабактын темасы химиялык буладан тигилген кийимдерге кам көрүү. Бүгүнкү сабакта биз силер менен химиялык буладан тигилген кийимдерге кам көрүүнү, тазалоону, жуушту, кургатууну жана үтүктөөнү үйрөнөбүз. Ошондой эле химиялык буладан тигилген кийимдерди колдонуудагы стандарт белгилер жөнүндө маалымат алабыз. Андан сырткары тыкандыкка жана эмгекчилдикке, тактыкка үйрөнөбүз. Химиялык булалар. Химиялык булалар табигый жана синтетикалык полимерден алынган булалар. Аларды өндүрүүдөгү баштапкы сырьёлор түрлөрүнө жараша болот. Химиялык булаларды жасалма жана синтетикалык болуп экиге бөлүнөт. Бул продуктлар өз учурунда табигый жана нефть менен кошо чыгуучу газдар, таш көмүр чайырынан алынат. Демек, синтетикалык булалар химиктер колунан гана жаралып, аларга капрон, нейлон, нитрон, лавсан, поливинил хлорид, полипропилен жана башкалар тиешелүү. Химиялык булалар бырышпайт, формасын жакшы сактайт, ным, жарык, жылуулук таасирине туруктуу келет жана алардан даярдалган кездемелер өтө бышык болуп, табигый буладан арзанчылыгы менен айырмаланат. Ошондуктан химиялык булалар көп өндүрүлүп, табигый жибек, кендир жана жүн ордуна колдонулуп жатат. Урматтуу окуучулар, биз силер менен химиялык була жөнүндө кыскача маалымат алдык. Эми ошол химиялык буладан жасалган кийимдерге кантип кам көрөбүз? Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Кийимдин негизги гигиеналык кызматы болуп төмөнкүлөр аталат. Биринчи, адамдын денесин химиялык жана механикалык жабыркоодон сактоо. Экинчи, курчап турган чөйрөнүн факторлору, ысыктан, сууктан, жаандан жана башка жагымсыз нерселерден сактоо. Үчүнчү, адамдын денесин тазалыкта сактоо. Башкача айтканда, адамдын организмин нормалдуу дем алуусун, тер бөлүп чыгаруусун нормада сактоо. Мына ушул жогоруда аталган функциялар биз кийимдерибизди таза сактап, таза колдонгон учурда гана аткарылат. Кийимдерди тазалыкта сактоо үчүн аны жууп, тазалап турушубуз керек. Жууп тазалоо иштери кийимдин жасалган материалдарынан көз каранды. Анда эмесе, азыр биз химиядан жасалган кийимдерге кам көрүүнүн ыкмалары жөнүндө үйрөнөбүз. Мисалы, вискозадан жасалган кийимдер 30-40 Цельсий температурада колдо же кир жуучу машинада жуулат. Ацетаттан жасалган кийимдер 30 градус Цельсий температурадагы сууда жуулат жана бул кийимдер тез кургап, үтүктөөнү талап кылбайт. Триацетаттан жасалган кийимдер 70 градус Цельсий температурадагы сууда кир жуугуч машинада жуулат жана кургаган соң үтүк менен үтүктөлөт. Полиэфирдүү буладан жасалган кийимдерди 40 градус Цельсиядан жылуулуктагы сууда универсалдуу жуучу каражаттарды колдонуп, машинада жуулат жана сыгып, шамалга кургатып, үтүк менен үтүктөлөт. Бул кийимдер химиялык тазалоону да жакшы көтөрүшөт. Полиамидтен жасалган кийимдер 40 градус Цельсиядан төмөн жылуу сууда жуулат жана кургатылат. Үтүктү көп кызытпастан үтүктөө керек. Акрилден жасалган материалдар 30 градус Цельсия жылуулуктан ашпаган сууда жуулуп, кургатылат. Эластандан жасалган кийимдер жуучу каражаттар менен жуулуп, кургатылат. Суунун жылуулугу жана үтүктөө буланын түрүнөн көз каранды.
Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак, биз бүгүн силер менен химиялык буладан тигилген кийимдерге кам көрүү деген темада сабак өттүк. Сабакта химиялык буладан тигилген кийимдерге кам көрүү, тазалоо, жууп, кургатып, үтүктөп жана аларды жуудагы колдонулган стандарт белгилер жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма химиялык буладан тигилген кийимдерге кам көрүү деген теманы маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Үйдөгү химиялык буладан жасалган кийимдер болсо, аларга силер кадимки турмушубузда кантип кам көрөсүңөр, мына ошол жөнүндө мага айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.